Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ve sellim. Meyrimdүү jana boorker Allah Taala'nın ismini başlayman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmattуу bir tuğanım, barыңыздардын кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Биздин кезектеги ушул Кыргызстандагы белгилүү Кур'ан жаттаган устаздар менен, каарикелер менен тааныштыруу долбоорунун алкагында бүгүнкү биздин кезектеги коногубуз студияга келип берген Кадыров Шамсидин устаз. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз биздин студияга. Албетте ушул азыр Рамазан айында отурабыз. Рамазан бул Кур'андын айы демекчи. Кур'ан жаттоо, Кур'ан окуу бул өзүнчө бир ибадат катарында ушул биздин мамлекетибиздеги Бишкектеги айрыкча талаба чыгарган устаздар менен тааныштыруу бир программабыз. Устаз, сизге суроолорду бере баштаймын. Сиз өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, каякта төрөлүп, чоңоюп окугансыз, азыркы убакта канча жаштасыз дегендей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах Rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Аты жөнүм болсо Кадыров Шамсидин. 1972-жылы төрөлгөнмүн. Мен Тажикстан Республикасынын Сфара деген шаар, Баткенге жакын жерде, ошол жерде төрөлгөнмүн. Негизи ата энебиз ушурда Лейлекте жашайт. Өзүм Ислам университетинде биз келгенде институт болчу, Азертин бар институту. Ошол жерде 96-жылдан бери ошол жерде мугалим, Кур'ан сабагынан эмгектенип келебиз. Үй бүлөңүз? Үй бүлөм бар. Кудай буйруп 7 кызым бар. 3 уулум бар. 7 кыз, 3 уул. 3 уул. 10 перзентиңиз бар. 10 перзентим бар. Машалла. Жакшы, устаз, эң алгачкы билимди каяктан алдыңыз эле? Ошондой эле кимден Кур'ан жаттадыңыз, устаздарыңыз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Мен алгачкы устазым Хашим Кары деген бир тажик улутундагы кареке да. Эң алгачкы. Алгачкы ошол кишиден бир пара жаттагам. Ал кишиден ошол бир пара жаттап, андан кийин 87-жылы ошо Андижан областында, Өзбекстанда Абдулбакыр Кары деген устаз өткөн. Ошол кишинин колунда барып, ошол жерде 4 жыл ошол жерде Кур'ан жаттап илим алдык. Ошол жерде Кур'анды бүтүрдүк, ошол жерде ошо Кур'андын негизги немеси ошо Андижандан Өзбекстанда жаттап бүтүрдүңүз. Ошо устаздын. Жакшы, ушул ыйык Кур'анды жаттаган талабалык учуруңуз сиздики балким илгерки бир чоң держава болгон Советтер Союзуна туура келип калса керек. Ошол убакыттарда деги эле көпчүлүк талабалардын башынан түрдүү кыйынчылыктар өтөт эмеспи? Сиздин оюңузда, эсиңизде калган бир кыйынчылыктарыңыз болгон болсо дагы бир айтып өтсөңүз. Албетте, биз баштапкы окуу мезгилде ошо кыйынчылык учурга түшүп келгенбиз. Бүтөр жылдарыбыз баягы кайра куруу мезгили башталып, ошондо жеңилдеген. Бирок эки жагын көрүп калдык да. Эки жагын эмесин. Биз ошо баштаганыбызда ошо кыйынчылыктар болгон. Баягы окуу мезгилинде сыртка чыкпайт элек. Баягы хужура деп коет го, хужура баягы квартира сыяктуу ошо үйдө жашап, үйдөн чыкпай, көчөгө чыкканда да көчөнү карап туруп, эч ким жок болсо чыгат элек да. Ошентип чыгып жүрүп окуганбыз. Анан кыйынчылык деп калдыңыз, кыйынчылык деле болгон жок. Негизи ал жерде ошо союз мезгили болгон менен да ошо устаздын ошол жерде имандуу адамдар жашаган да. Кол кошуналар эч кимге айтпайт эле. Хужура системасында, Кудай жолунда адамдар үйлөрүн берет эле, ошо хужура квартирага берип акча албайт эле. Ошентип окуганбыз. Энди баягы коркконго кош көрүнөт дегендей бир мезгилде кичине баягы бир хужурага бир эки баягы ошол орган адамдардан келип балдарды издеп неме кылган да. Аны биз угуп калып, башка жерде жашагандар баардыгыбыз тарап кеткенбиз да. Көчөгө чыгып, анан устазыбыз өзү ооруп калып больницада жатканда, баласы келип, баласы да корккон да энди. Ал заманда ошол киши да устазыбыз болот. Устаздын уулу Карекебиз. Ал киши баардыгыбыздан таратып жүргөн. Түн менен болсо да вокзалга барып жатасыңар, анан ошол жерден тарап кетти, бирденке кылып. Көчөдө жүргөнсүздөр. Анан көчөдө чыгып кетип атканыбызда баягы өзүбүзчө коркуп жүрөбүз да.
коркуп жүргөндө баягы эми бизди жөтөртө болуп жүрөбүз ушундай ажасын алам. Анан бир эки месар токтосо качканбыз да. Анан качып ошо бир экөө качып кеткен, мен дагы бир 2-3 киши колго түшүп калганбыз. Анан жаш кезибиз, анан ошо 14-15 жашта. Бул Андижанда да? Андижанда. Анан ошо баягы детский баягы жаш балдар апарып, үйгө апарып, үйдөн ата-энелер келгиче ошо жерде жатканбыз да. Бирок энди жакшы адамдар экен, ошол кезде көп деле неме кылган эмес. Кыйнаган эмес. Кыйнаган эмес бизди неме кылган. Ата-энебиз келгенде ошо расписка жазып, экинчи көчөгө чыкпасын андай мындай деп. Үйдөгүлөр келип туруп неме кылганда көчөгө чыгып кетип билбей калабыз деп. Ошо кездердеги бир эсте калган окуялардан. Ошон 1-3 күн неме анан устаз ошол жаш кезиңизден Куран жаттап жүргөн кезден эле ушундай кандай бир жарыштарга катыштыңыз, ошондой эле Курандын шарапаты менен кайсы жактарды көрдүңүз дегендей. Жарыштарга ошо Курандын шарапаттарынан бирөөсү Мисирге, Египетке бир Куран жарышка барып келген. Бизде кайсы жылдар? 97-жылдар. 97. Таштан кары көз барганбыз. Таштан кары менен барып ошол жерде биз Кыргызстандан 2 киши болуп барганбыз. Андан сырткары ошо Куран шарапаты менен Түркияга бардык. Бир Куран жарышта баягы жюрилердин катарында болуп калып, анан сиздер менен кошо ошол жака неме кылып калдык. Андан сырткары дагы Куран шарапаты менен 2004-жылы мен бир Куран жаттаган бир медресе сабак бергем да. Ошо сабак берип жүргөндө ошо устаздардын немесинен ошол Саудия немеден ошо Куран жаттоо борборунун немесинен устаздарга деп келген болуш керек. Ажылыкка барып келгем Куран ошол устаздык кылып ошол немеси менен. 2004-жылы, биринчи жолу ажыга барганда ошол эң алгачкы ошол Куран ошо шарапаты ошону деп билем да. Жакшы. Анан учурда эми сиз Ислам университетинде сабак бересиз да. Ооба. Канча шакирт тарбиялап чыгарып атасыздар ошол эле убакта баягы элге белгилүү болгон кайсы тараптан болбосун шакирттериңиз жөнүндө бар, ошолор болсо ошолордон бир аз айтып өтсөңүз. Эми менде 2 түр шакирт болуп калды. Бирөөсү Куран жаттаган, бирөөсү жөнүндө Куранды окуп, университетте окуган балдардан. Университетте окугандардан. Куран жаттаган балдардан негизден бир шакиртим бар, азыр Айбек Кары деп коет, немеде. Арашанда Абдулла ибн Аббаста устаз болуп иштеп атат. Анан мына биринчи кадамда Нематулла Нематулла ал да менин колумда жаттаган, ошо Куран жаттаган медресебиз бар да, ошо Кең Булунда. Ошол жерде окуганда булар 2 жыл ошол жерде Куран жаттаганбыз. Ошол экөө ошол мен дагы балдар бар, эми башка да аяк Казакстандан бар. Кутубай деген жигитибиз бар, ошолор ошо окуган. Университеттен энди көпчүлүгү азыр көп устаз болуп кетти. Көп ошол устазчылык кээ бирөө казетте иштеп аткан балдар бар, шакирттер. Кудайга шүгүр азыр кайсы областты кайсы барсаңыз шакирттер чыгат. Ошо 97-жылы сиздин шакиртиңиз бизде эле болуп атып беле. Сиз деле калдыңыз. Ислам университетинде окуп жүргөн кезде. Жакшы, эми дагы бир суроо, илгерки Куран жаттоо методу, сиздердин убагыңыздардагы метод менен азыркы убакыттагы менен айырмачылыктары барбы? Же мындай жеңилдетилип, же бир эмелерди издеп таптыңыздарбы? Оңойчулук жолдору менен окутуп атасыздарбы? Кандай болуп атат ушунда? Мен азыркы кезде баягы жаттоо жагынан кичине шакирттерим азыраак болуп атат. Себептен кичине мен баягы бир шартым жок болуп, бир медресем жок болуп неме болуп атат. Ошол жерде университетте эмгектенип атам. Негизден биздин өзүбүздүн метод, устаздын методу баягы Куран жаттаган мезгилде ошо окуп атканда биринчи окууда устазда эң биринчи ошо Куранды жаттап аткан ар бир бетти эсепке алат да. Мисалы 300, 400, 500 окуганга ошону көңүл бурулат эле. Ошол ар бир сабакты 300, 400, 500ден окуп Куран бирсе бүтүп кете берет эле. Арка кайталоо жок. Эстен чыгып кете берет. Анан экинчи кайталоодо кайталоо менен кетет дагы, экинчисинде жеңил болуп кете берет да. Ошондой метод менен жаттаганбыз өзүбүз. Ошо Анарбай Карекелер ошол бар. Ошо бир экинчи бүтөт, үчүнчү, төртүнчү ошо пишип кете берет. Азыркы убакта кандай? Азыркы убакта энди бу дүйнөлүк деңгээлде Куран жаттоодун ар кандай түрлөрү бар, методдору бар. Мисалы түрктөрдө башкача жаттатат, мисалы түрк устаздар ар бир параны акыркы беттен жаттап кетет. Ошо башкача бир эмелер бар, э? Ар бир күнүгө ар бир параны акырдан жаттап кете берет. Экинчи хатым, үчүнчү хатым деп кете берет. Ошол ал деле жеңил нерсе. Мен бир ошо жамбылдык бир шакиртим бар.
Кутубай деген жигит. Ошону ошо метод менен жаттап тургам. Yani Türkçe метод менен ар бир карам, бирок ошо менен жаттап бүттү да ошол жигит. Алындайлар да бышык болот деп Анда да айтышат. болот. Мен да ошол Себептен энди ол аркаңгы башталыш жагы жеңил болот дагы, аяк жагы экенди балдар зерик калып, кичине аяк жагы не болуп калат, бошураак болуп калат. Ошол себептен арктан жаттап кетет экен. Бирок ол кайталоосу менен кетет. Кайталоосу менен кетет. Бул да жакшы метод. Анан азыркы мезгилде кээ бир медреселер ошо кайталоо менен кетет. Ар бир параны жаттаган кайталап, 2-5 пара болгон кайталап. Энди ар бир баланын өзүнүн кабыл алуусу не болот. Кабыл алуусуна жараша болот. Ошо баягы зээниге карата кете берет да. Анан азыркы учурда ошол Куран жаттап аткан же ошол Куранга кызыккан бир талабаларга кандай бир кеп кеңеш берет элеңиз? Азыркы учурда жакшы каарылар чыгып атат. Кече өзүңүздөр көп болдуңуздар. Куран жаш өтө жакшы балдар окуп атат, жакшы жигиттер чыгып атат. Эң көп кеңешибиз эле негизгиси ошол окуган Куранга амал кылып, такыбалык менен, тазалык менен жүрсө, ошол күнөөдөн алыс болуп жүрсө, ошо окуган илимини бекем кармап, ошо Куранды көбүрөөк кайталоо кылып эстен чыгарбай жүрсө, негизги ошол утук болот да. Кеп кеңешим ошо каарыларга ошол окуган сабактарын эстен чыгарбай бекем болуп, дайым кайталоодо жүрсө, ошол Алла Таала ийгилик берет. Албетте бул Куран жаттоо өзүнчө бир түйшүк болот. Анын үстүнө ошол жаттагандан кийин ошону кармап жүрүү деле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сыяктуу жанагы байланып турган төө жибинен үзүлүп качкан сыяктуу качат дейт. Ошон үчүн баары бир такрар кылып кайталап туруу керек экен. Эми устаз эң аягында ушу бир эки жакшы бир аяттан бизге тилават кылып берсеңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.
Allah razı olsun ustaz. Amin. Allah Xuday taala har dayım uşul Kur'an yolunda kaim jana daim kılsın inşallah sizde. Amin. Rahmat. Gününüzge bereke versin. Ömrünüzün ayağına çem şu Kur'an'a hizmet kılgan insanların katarında kılsın. Rahmat. Allah razı olsun sizden de. Hurmattуу bir toğanдар, Mekke bugündagı gezektegi konoguz İslam Üniversitetinde көп жылдан beri hizmet kılıp kelgen Kadırov Şamsidin ustazı менен чогуу болдук. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadis bar eken, bir adamdın içinde Kur'an'dan bir nerseler bolboso, al boş urap kalgan bir üy siyahtуу dep. Oşon үчүн gelingizler içibizdi Kur'an menen tolturalı, bir urap kalgan bir boş üylөрgө окшошпостон barыбыз Kur'an'dan özümüzdün nasibizdi algan hareket kılalı. Barыңыздардын dagы bir жолу uluu Ramazan ayыңыздар берекелүү болсун. Tutkан orozolordu, kılgan ibadattарды, dua tilekтердин баарын Кудай Таала кабыл кылган болсун. Келерки жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.